Салам достор, барыңыздарга каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн мен сиздерге абдан даамдуу, жумшак жана жөнөкөй азыктардан турган кекстин рецепти менен бөлүшөм. Анда видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу болуңуздар. Эгер сизге видео жакса, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз. Бизге керектелүүчү азыктарды төмөнгө описанияга жазып калтырам. Эң алгач 2 жумурткага шекер кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Артынан жылуу сүт менен суюк майды кошуп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Унга разрыхлитель менен ванилинди кошуп аралаштырып, аз-аздан суюк массабызга бөлүп кошобуз. Кекстин камыры видеодо көрсөтүлгөндөй орточо суюктукта болушу керек. Камырды 2-ге бөлүп, жарымына 1 кашык какао кошуп, жакшылап бирдей масса болгучу аралаштырып алабыз. Атайын кекстерге арналган формаларга кашыктын жардамында жарымдан өйдө кылып, толтурбай куюп алабыз. Үстүнө күнжүт сээп койсоңуздар болот, же жаңгакты майдалап кошсоңуздар да болот. Кызып турган духовкада 180 градуста 25 мүнөттө бышырып алабыз. Сахарная пудра сээп, үстүнө кооздоп алсаңыздар болот. Видео сиздерге жакты деген үмүттөмүн. Жаңы видеолорду өткөзүп албоо үчүн каналга катталыңыздар, тамагыңыздар даамдуу болсун.